Атым Исмаилов Мухтек. Мен Алибей Resort Соргон отелинде гарсон болуп иштеп атам, официант болуп. Сарман World фирмасы жөнөттү бизде ушул отелге. Жөнөткөн компанияга дагы бардык ошо жамаатына, анан мугалимдерибизге рахмат. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен 3 курсту өндүрүштүк практиканы ушул жактан биз Турциядан өтүп атабыз. Иштеп атабыз. Башка мамлекетте бир турган түрк элдеринин мамилелерин, жашоо турмушун көрүп, баарын акырындан таанышып, сырт жакка чыгып, кичине Кыргызстандын кадырын түшүнүп, азыр биз Алибей Resort Соргон отелинин жатаканасындабыз. Жатакана 3 блоктон турат. А блокто жалаң кыздар, бул жакта аял кишилер жашашат. Б блокто деген бул жакта эркек кишилер жашашат. Көбүнчө студенттер көп ушул жакта жашашат. Ал эми Ж блокто булда семейный үй бүлөсү бар, кыргыздар, түрктөр баары ушул жакта жашашат. Жатаканасында компьютерный залдары бар. Атайын бош убакытта түшүп ойноп турабыз. Бүт баары бекер. Андан сырткары намазкана, ашканасы бар. Спорт залы бар, керек фитнес бар, ал жактан өзүбүз бош убакытта түшүп ойноп турабыз. Бильярд бар, теннис бар. Бир гана ошо бассейн жетишпейт, көп кыргыздар айтышат. Бул жакта шаардын центрге жакын, аябай 4 километр. Шаардын ортосун, так ортосуна борборун алабыз. Бул жакта маркет, магазин, балдар бакчасы ойной турган футболный площадка бүт баары бар. Волейболный, футболный, баскетболный баары чогуу да. Бекер чогуу ойноп турабыз. Айылдагыдай кылып алып, жана таштардан коюп алып туруп эле ойнойбуз футбол. Кечинде жатакананын жашаган жумушчулар чыгып эс алышат бул жакта. Тамеки чегишет, суусундук ичишет, андан ар бир ай өзү отелди жанагындай концерт атайын караокелер уюштуруп турат бул жерде. Бул автобустар жатаканага жумушчулар ташыган атайын сервис. Ушул автобустар менен биз жумушка алып барып, кайра алып келип коюшат.
Бул резорттун жаккан жери, мага жаккан жери ошо бир комнатада 2 кишиден жашайбыз да. Айырмасы ошол көп башка Турциядагы отелдерде 4 киши, 5 кишиден жашашат экен. Бизге жакканы ошол. Экинчи этажда жашайбыз. Бул жакта досум экөөбүз чогуу жашайбыз. Комнатабыз кичинекей, чакан, жумуштан келебиз, чарчап эс алабыз. Анан балкон бар. Бул жактан панорамный вид деп койсо болот, жатагынан ошо эмне кабар болгон бүт баарын ушул жактан көрүп үйрөнүп турабыз. Жатаканабызда кондиционер иштейт, бүт жылуусу, муздак суусу бар. Андай эле люкс комнатада болбосо да биз үчүн ыңгайлуу. Телевизор бар, ооба, холодильник бүт баары бар бизде. Иштейт. Душ, туалетибиз бар. Кийимдерибизди бул ашыкта буюмдарыбызды ушул шкафка коебуз. 2 кишиге ыңгайлуу, аябай эле. 3 киши, 4 киши болуп калса, бул жакта дагы биз үчүн кичине кыйынлык жаратса керек, бирок 2 кишиге ыңгайлуу. Кайсы бир адам биринчи жолу келатканда сөз түрк тилин үйрөнүп келишин сунуштайбыз. Орус тилинде, англис тилинде билген менен бул жакта келгенден бүт жана жашоо турмуш түрк тили менен жүрөт. Бүт биздин ошо жашообуз, магазинге барабыз, андан тышкары деңизге, маркеттерге чыгабыз, атайын. Бүт баары түрк тили менен жүрөт. Баары бир деген кайсы мамлекетке кеткенден кийин бир аз да болсо үйрөнүп койгон жакшы. Турцияга келем деген жумушчулар болсо атайын Sarman World компаниясын сунуштайбыз. Дастыкан өзүнүн кесибин жакшы билип, күйүп-пышып, маселени жеринен чече турган адистер иштешет. Андай болбосун, биз учурда болгон жагдайларды билдирген момент бизге айдыгер карабай ошо чечип берет да. Башка компанияларга окшоп жөнөткөндөн кийин карабай койбойт да. Ар дайым кабар алып, жазышып, бир проблемаларыбыз болсо жеринен чечкенге аракет кылышат ар дайым. Жумушчулардын баарын Sarman World компаниясына чакырабыз. Баарына сунуштайбыз. Мыйзамдуу түрдө баардык кыргызстандыктарды Турцияга жумушка орноштурат.